Надежда диний уюмунун директору теолог Азат Жолдубаев. Мен өзім түйім ноқаттан болот. Ноқаттан болом. Диний илимге болгон кызыгыңыз кантип башталды эле негизи? Саята менен мечитке барчумун. Айгим токтотуп алып, кичинекей бала Куран окуп койчу, жашкары дейт эле. Учиться никогда не поздно деп орустардын сөзү бар. Окуу бул эч качан кеч эмес, кайсы убакта болсо да окуп жүрүш керек, изденип жүргөнгө эмне жетсин. Ислам дини жана маданиятын мыкты билген адистерди мындай бир окутуп чыгаруу бир проекция. Анан Кыргызстанда дагы тиги гүленжилер деген сөздөр бар. Негизи эле Фетхулла Гүлен ким? Анан гүленжилер деген эмне ай? Дин алымы, ойчул, философ. Адамдар өз максаттарына жетиш үчүн толгон токой китептерди окуп, ар кандай маалыматтарды алып аракет кылат. Бул албетте жакшы. Эгер биз өз жакындарыбыз менен, үй бүлөбүз менен, өзүбүздүн үйүбүздө олтурсак, мындан өткөн чоң бакыт, мындан өткөн чоң байлык болбос. Эгер сиз Москвадагы кыялыңыздагы үйлүү болууну кааласаңыз, анда сиз Асман кыймылсыз мүлк агенттигине кайрылсаңыз болот. Москвадагы ишенимдүү чоң банктар менен иш алып барат. Сиздин ишмердүүлүгүңүз 100% кепилдикте болот. Асман компаниясы биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Сиябан подкаст каналынын көрүүчүлөрү, баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн ыйык Рамазан айында биз сиздерге аябай сонун конок алып келгенбиз. Анда эмесе тааныштыралы. Надежда диний уюмунун директору теолог Азат Жолдубаев. Кош келипсиз агай. Кош келипсиң. Рахмат чакырганыңыздарга. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Аллах таалам сиздердин бүгүнгө чейин жана мындан кийинки орозоңуздарда кабыл кылсын. Ушул айды маанилүү, пайдалуу өткөргөнгө насип кылсын. Амин. Айтканыңыз келсин. Кош келипсиз. Биринчиден, экинчиден чу дегенде эле сиздин өмүр таржымалыңызга кириш баштайлы. Бул Азат Жолдубаев деген кайсы элдин сыймыктуу уулу болот? Кайсыл жерден болот? Бизде эми Кыргызда бул ата тегин сураган, адатка айланып, салтка айланып калган. Мен өзүм түйүм ноқаттан болот. Ноқаттан болом. Ноқаттын кулунумун. Бул ата тарабым. Ал эми тага журтум, апа тарабым бул ошол Алайдан. Алмек татканын урпактарынан ачыктана. Ошого бирок ошол жакта мен чоңоюп калгам. Россияга келерден алдым. Андан кийин Россияга келип, анан бул жактан ошол Египетке барып, ошол жакта окуп, анан бул жакка келгем кайра. Сиздин демек бала чагыңыз Алайда өткөн? Ооба, белгилүү бир бөлүгү дейм. Анткени мен Алайда дагы, Куршапта дагы өзгөндө, Кара Сууда дагы, Ноқатта дагы бир аз жүрүп калдым. Жүрүп отурган экенсиз, жакшы билет экенсиз да демек. Кезимен баштап эле мен көп жерлерди айтып калам. Мен 4-5 жашымда мен Куршапта шпыргы сатып бизнес баштагам депчи. Андан кийин ошол самса, пирожки, кымыз менен Алайда деп. Кичинекей кезим ушундай өткөн. Кичтерман болгон экенсиз. Так шалып ошондой. Ал нерсеге эме деле жок эле. Андай бир ал нерсе кереги деле жок эле, бирок муктаждык жок. Муктаждык жок эле, бирок ошондой кылып Аллах таалам бышырыптыр дегендейчи. Кайсы жактан окуп бүттүңүз агай? Кайсы мектепти бүттүңүз? Мен Псков деген жер бар. Бул Россиянын түндүк тарабы болуп калат. Эмеге Эстония, Латвия, Литваларга жакын чектеш. Ошол жакта. Окууну ошол жакта бүтүргөм. 11-класста? Окууну ошол жакта бүтүрүп, андан кийин Египетке кеткем. Кайсыл жактын босогосун аттадыңыз эле? Ноқаттан баштадыңызбы? 1-класста? Жок, Алайдан. Алайда Күлчөдөн. Ошол Мусадышев атындагы Мусадышев. Анда эмесе Мусадышев
агайга салам жолдойбуз. Сизди сыймыктан менен көрүп атса керек. Анда күпчүлүк туугандар. Агай, бул жакта жанагы жактан окууну бүтүп Египетке кантип барып калдыңыз? Диний илимге болгон кызыгыңыз кантип башталды эле негизи? Негизи бала чагыман эле ошол кичине мектепке барганга чейин эле кыргызча, эми ал убакта ошол кыргыз эмес менен кириллица менен дейинчи. Кириллица менен жана Куран жаттап, анан жолдо кетип атсам эле ошол эми тайата менен мечитке барчумун. Жолдо кетип атсам эле ар ким токтотуп алып, кичинекей бала Куран окуп койчу, жашкары дейт эле анда деп эме кыла берчү. Андан кийин ошол менин таятамын бир тууган иниси, абабыз Касым ага. Ошонун баласы мен тайкем болуп кетет да. Нурали деген, Нурали кары деп азыр Ошто, Смутуда имам. Ошол Египетке барып, андан алдын анын карындашы Майрам Жолдубаева ал дагы. Алар барып ошол жака окуп калып, анан алардын аркасынан кызыгып, анан мен дагы барып окуп келсем деген. Эми ал убакта Египет, Катар же болбосо Араб Бириккен Эмираттар эмес, бардыгы эле Сауд Аравия деп коет эле. Аравияга кеттир депчи. Мен дагы ошол Аравияга барып окуйм деп, анан өзүм бул жакта жалаң орустар менен окусам дагы, ошол ичимдеги эме ошол жакты эңсеп туруп алган. Канчанчы жыл жагай ошол сиз барган жылдары? 2008 бардык, 2007-2008-дери ошол Египетке барып калдык. Ошол жакта окуп 5-6 жыл, андан кийин келип Кыргызстанда бир аз практика кылдык. Андан кийин кайра эле Россияга. Мен эми Россиянын жараны болгон үчүн бул жакта кадр маселесине да аябай эме тартышпы? Тартыш. Анан ошол Египетке негизи барганыма себепчилерден дагы бир адам бул ошол Москванын муфтии Элдар Алиудинов. Ошолордун багыты менен кеткенбиз. Кайра келип эле азыр ошол Илдар хазраттар менен, устаздар менен бул жактабыз. Жакшы агай. Бул темага азыр келебиз. Анан мындай дейткенде кыргыздар ислам динини кылыч менен эмес, өзүнүн каалоосу менен кабыл алган депчи. Эми көп өлкөлөр кылыч менен кабыл алган деп да айтылат экен. Исламна кыргыздын салтыга ислам дини аябай шайкеш келген үчүн ошол кылычсыз кабыл алган дин, эркин дин деп айтылат экен да. Негизи эле кыргыздардын динге келиш тарыхы кандай агай? Кыргыздардын динге келиш тарыхы 751-жылы Талас согушу, Таласка битва деп коет. Ол 749-жылы Амияттар деп коет. Амияттар, Умавилер. Ошолор кулап, анын ордуна Аббасилер деп. Аббаситтер деп коет, орусчасы. Ошол династия келет. Анан келип туруп, алар бийликке келип, 2 жыл мындай бир отурукташкандан кийин анан уже Орто Азияга жортул башталат. Орто Азияга ошол бул жакта бир тарабы ошол Араб халифаты болсо, экинчи тарабы ол Кытайдын Тан династиясы. Ошо экөөнүн ортосунан биздин азыркы Талас аймагында согуш болот. Согуш болуп туруп анан темелер Араб халифаты Аббасилер жеңет. Жеңип анан ошондон башталган. Албетте бардыгы эмес. Башталышы ошол динге, ислам динин кабыл алышын, динге келиши ошо 8-кылымдан башталды. Андан кийин Карахан дөөлөтү түрктөрдөн эң алгачкы болуп туруп 960-жылы ол эмени ошол Карахан дөөлөтүнүн расмий дини ислам дин деп туруп анан эмне кылат. Буграхан деген кабыл алат. Ошентип туруп анан анда дагы ошол биздин эмелер кыргыздардын көпчүлүгү ошол ислам динине
кабыл алып. Андан кийин эле анан Чыңгыз хан басат келип туруп, анан белгилүү аймактар анын астында болуп, бирок кайра эле Темирлан келип тигилерди полностью чыгарып, анан кайра ошол ислам динин кайра жандандырат. Ислам динине ошол массалык түрдө анан кирип эме кылып башташат. Айтор түбү ошол 8-чи Чыңгыз хандын баскынчылыгынан кийин анан күчөгөн экен да ислам дини эркин жайып. Ага чейин жарым кыргыз Енисей тарапта болчу да, бардык эмес. Анан алар келгенден кийин дагы келгенге чейинки азыркы биздин ошол Кыргызстандын аймагындагылар динди кабыл алып, андан кийин ал убакта Енисейдегилер алар али кыргыз ислам динин кабыл алган эмес болчу. Кийин анан алар да эме болушту. Рахмат агай, өтө сонун тема айтып бердиңиз. Сиз Египеттен окуп келдиңиз да, келгенден кийинки Москвадагы күндөрүңүз кантип башталды эле агай? Негизи эле Москвадагы күндөрдү кантип эстейсиз? Анан келгенде эле жана Кыргызстанда кичине практика кылдым дедиңиз. Ал жакта эмне жумуш кылдыңыз? Кантип практика кылдыңыз? Бияка келгенде эле сразу эле башталдыбы диний ишмердүүлүгүңүз же башка дагы жумуш жасап жүрдүңүзбү? Жок, ал жакта ошол аз эле бир мөөнөт болду. Бир жыл, 1,5 жылдай эле болду окшойт. Ал жакта да ошол атай немелер, ишкерлер менен, студенттер менен эмне кылып туруп, сабактарды кылып турат болчусу. Сабактарды ошол бизден алдыңкы келген эмелер, ошол Египеттин Аль-Азхар университетин бүтүрүп келген көркө агаларыбыз бар эле. Ошолордун жанында көркө мечиттерде дегендей. Анан ошентип эмне кылып жүрүп, анан Москвага келишим керек болуп калды. Москвага келип көп турбастан эле Москвада Москва Ислам институтунун ректору Дамир Мухиддинов деген агай эмнеге Санкт-Петербургка ошол жака 2 жылдык бир окууга жөнөтөт. Сизде сунуштайт ошол жакта. Бизде ошол бир жагынан тилди, бир жагынан динди билген бир базасы бар, бир кадрлар керек болуп атат. Ол ошол Путиндин ислам дини жана маданиятын мыкты билген адистерди бир окутуп чыгаруу бир проектиси болгондо ошого президент тарабынан экен да. Президент тарабынан азырга чейин эле уланып келатат. Анан ошол жака бир күчүлүк бар. Санкт-Петербург мамлекеттик университетине востоковедение факультетинин исламоведение бөлүмүнө эмне кылсаң, кааласаң ошол жака эме кыл дейт. Анткени биздин Египеттин диплому бул жакта жарай бербейт. Кыргызстанда дагы, бул жакта дагы. Ошого жергиликтүү бир диплом дагы керек болгон. Ошого мен Московский исламский институтка барган элем. Анан ал жакта да тапшырып койгон, анан Питерге кеткем. Анан ал жакта ошол 2 жылдык ошол переквалификация деп коеюнчу. Профессиональная переподготовка деп коет. Ошо барып окуп, анан кайра келип, анан ал убакта ошол ал жактагы, бул жактагы университетти дагы бүтүп, теолог бакалавриатты бүтүрүп, анан кийин магистратураны бүтүрүп, анан ушул жакта ошондон бери азыр эме PhD. Эмеде Казаньда теология факультетинде аспирантурадамын. Анан экинчи жагы ошол эмеде Ташкент мамлекеттик университетинде эмеде PhDге. Биз бир тарабыбыз бар, билим берүү. Неге дегенде биринчи аят окуу деген болгон үчүн. Анан ошол аятка амал кылалы деп эме кылып жүрөбүз. Азыр ошол Польшада дагы билим берүү жаатында. Билим берүү жаатында менеджмент и лидерство в образовании деген эмеде магистратурада окуйт. Онлайн. Дистанционно. Учиться никогда не поздно деп орустардын сөзү бар. Агай, окуу бул эч качан кеч эмес, кайсы убакта болсо да окуп жүрүш керек, изденип жүргөнгө эмне жетсин. Кудайдан мынтип суранышыбыз керек экенин дейт да агай.
дагы эмне сурансаң дагы пайдалуу нерсе бер деп сураш керек экен дейт. Кээ биркилер мисалда пайдасыз да окуп алып 2-3 дипломду көтөрүп, бирок өзү башка жакка шыгы бар. Ушинтип эле жүргөндөр бар да. Бул эми пайдасыз билим болуп калат экен да. Ошондуктан агай аябай жакшы үлгү боло турган нерсе айттыңыз. Анда сиз ошондо бир учурда эле 3 жакта окуп атыпсыз да бүгүнкү күндө. Иорданияда еще Иордания барбы? Иорданияда ошол биздин Ханафи фикх факультетинде. Бүткүл дүйнөлүк ислам илимдер университетин ошол жакта. Кудай таалам илимиңизге береке берсин. Кыргызга, жалпы эле мусулмандарга ат көтөргүс иш жасап жүрө бериңиз агай. Сиз менен сыймыктаналы. Анан эми могу нерсеге келсек. Надежда деген диний уюм бул кантип ачылып калды? Канчанчы жылы түптөлдү? Бүгүнкү күндө Надежданын ишмердүүлүгү кандай агай? Бул жактагы ишмердүүлүк ушул Надеждага чейин деле уланып келген. Болгону ошол Минюс деп коет, Министерство юстициядан каттоодон ошол 2019-жылы өтүп, анан бир ат койгонбуз. Надежда үмүт деп. Ошол 2019-дан бери иштеп келатабыз. Ошол Москвадагы биздин диндеш мекендеш дебейин, анткени башка улуттан дагы диндеш бир туугандарыбызга ошол кызмат кылып келебиз. Бул Москванын биринчиден Россиянын муфтиятынын астында, анан Москванын муфтияты менен анын астында ал менен тыгыз байланышкан бир диний уюм. Демек сиздер Москванын муфтиятына карайсыздар, э? Ооба. Москва муфтиятына. Сиздерди көзөмөлдө чорган Москванын муфтии официальный, э? Расмий. Бизде ошол киребеште деле жазылып, документтерибиз ошондой. Жакшы. Каттоодон өтүп, юстициядан кадимкидей иш алып барат экенсиздер да. Ооба. Ошол бүгүнкү кандай талаптар керек болгон болсо, бардык талаптарга жооп берген бир диний уюм. Бүгүнкү күндө эмне ишмердүүлүгү бар агай? Мисалда Надежда диний уюму бир канча багытта иш алып барат. Эң биринчиси бул ошол биздин диндештерибиздин диний сабаттуулугун жогорулатуу. Бул диний сабактар. Ошол ислам динин үйрөнөм, изилденем деген болсо, Куран үйрөнөм, намаз үйрөнөм деген адамдар үчүн ошол эшигибиз ачык. Любой эле адам любой убакта келип туруп үйрөнүп ала турган, өзүнүн деңгээлине жараша. Иш күндөрү кечинде 6-дан 10-га чейин, ал эми дем алыш күндөрү жума күнү кошулуп ошол 3 күн эрте менен түштө кечинде сабактар бар. Ошентип 400-500 адам жумасына Кудайга шүгүр келип илим алып кетишет. Машалла. Бул бир тарабы, экинчи тарабы мечиттин полный функциясын аткарабыз. Диний жөрөлгөлөрдүн бардыгы. Бул нике кыйдырам деген болсо келишет, дем салдырам дегендер келишет. Кандайдыр бир талак маселесин сурап келишет, бир консультация алам деп келет, ат коюш керек эле деп келет баласыначы. Ошондой диний кайсыл жөрөлгөлөр болбосун эме кылат. Андан сырткары ошол семинарлар, тренингдер, мастер-класстар, анан маданий иш-чаралар бизде көбүрөөк болот. Анткени биз бөтөн эл, бөтөн жерде жүргөн үчүн Кыргызстандын абасын сагынып калат экенбиз, Кыргызстандын адамдарын сагынып калат экенбиз дегендей. Ал жактан ушу атайы дин жаатында аалымдарыбыз келет. Маданий кызматкерлер келишет. Акындарыбыз, алардын ичинен ырчыларыбыз. Анан коомдук ишмерлер, агартуу жаатында жүргөндөр болуп, мындай бир билим берүүгө багытталган, андан кийин динге багытталган маданий бүт иш-чараларды биз ай сайын эле уюштуруп турабыз. Машалла. Биз көрүп болуп жүрөбүз, көбүркүсүнө катышып жүрөбүз, конок болуп жүрөбүз дегендей аябай жакшы. Келиң ушу жерден бир иш-чара жөнүндө сөз кылалы.
Кече жакында эле сиздер ооз ачырдыңыздар. 1,5 миң адамга, калп айтпасам, Шатер Рамадана деп Минскидеги мечитте. Бул иш-чара кантип уюштурулат, кандай иш-чара, эмне болгон иш-чара, ушул жөнүндө айтып берсеңиз ай. Шатер Рамадан жөнүндө. Бул жыл сайын, быйыл 20-нчы жыл кетип атат. Жыл сайын уюштурулган бир чоң бир долбоор. Бул полностью социально-благотворительный проект. Бул жерде 30 күн 30 улут өзүнүн бир чатырдын астында өзүнүн каада салтын, маданиятын, үрп адатын башка бир улуттарга, башка бир элдерге эмне кылат? Көргөзөт. Ошону менен бирге ошол ар бир улут өзүнүн кыраан мыкты инсандарын алып келип, ошол жерге ошондой бир маданий иш-чараларды, диний маданий иш-чараларды өткөрөт да. Биз дагы негизи буну көбүнчө элчиликтер өткөрөт, анткени ал жерде ошол улуттун күнү болуп атканы үчүн мисалы үчүн өзбектер, казактар, эмираттыктар, түрктөр, катар бүт эле ошол элчиликтер өткөрөт да. Бизде дагы ошол алардын күнү болуп атса, анан кыргыздардын күнү болбой калбасын деген бир эмеде бир жагынан намыс, экинчи жагынан мындай бир жетим коздай болуп Кыргызстаныбызда калып кетпесин деп, анан биз дагы Кыргызстандын күнүн уюштуруп өткөрөбүз. Буну сиздер Надежда өткөрөт буну, элчилик өткөрбөйбү? Жок, элчилик эмес, Надежда өткөрөт. Өзүңүздөр өткөрөткөнсүздөр да. Ооба. Башка элчилик өткөргөнү, элчилик өткөргөндөн кийин элчи дагы келет, башка эмелер дагы. Бирок эмнегедир ошол бизде элчиликтин ордуна өткөрүп атсак дагы бирок элчилер келбейт да. Чакырасыздар бирок сиздер. Чакырабыз, албетте. Бирок ошол келип коюшпайт. Анан бул жана сиз айткандай 1,5 миң адам. Анан бул трансляция кетет, онлайн трансляциячы. Анан канча 100 миңдеген адамдар көрүшөт бул менчи. Ошол эле учурда бир Африканын же болсо дагы бир эмемдин бир эмеси менен жол жүрөт деген бир эмелер дагы. Жол жүргөндөрдүн эми ага караганда бул жердеги, тем более Россияда эмгектенген бир мусулмандар, кыргыздар мекендештерибиз болгон үчүн көбүрөөк ошол жака деле көңүл буруп коюшса негизи жакшы болмок бирок. Ушундай. Орозо кармаган адамдын, анан ошол эле учурда орозодо ибадат кылган адамдын соогу жөнүндө айтып бериңчи. Орозо Рамазандан баштайын. Рамазан деген бул Рамат же болсо Рамда деп эки этимологиясын карасак эки бир сөздөн келип чыгат дейт. Жанынан же мындан келип чыгышы мүмкүн деп. Эмне болсо дагы ошол мындай бир күнөөлөрдү күйгүзүп, мындай бир жок кылып сала турган бир ай дегенди билдирет да. Жок кылып сала турган бир эме. Биринчи мааниси, экинчи мааниси ошол жанагы кеч күздө, эрте жазда мындай бир аябай жаан жаап, мындай бир жанагы топурактарды апырып сапырган бир жаанга дагы айтылат экен да негизи. Ошентип мындай бир жагынан 11 ай бою биз кылган күнөөлөрдү бир жагынан, экинчи жактан ден соолук жактала турган болсок, 11 ай биз эмнелерди гана жебейбиз. Ооба. Ошолорду мындай бир тазалай турган бир фильтрлей турган бир ай, ушундай бир ыйык ай. Анан ушул айда кылынган бардык сооптордун, бардык амалдардын соопторун Аллах Таала мен берем дейт да. Периштелергечи. Силер анткени жазып жетише албайсыңар дейт. Ушунчалык мындай соо аябай. Аллах Таала гана биле турган канчалык соок бар, Анан башка эч ким жаза албай турган, күчү жетпей турган бир эмне. Ошончолук сооптуу бир ай да. Анан албетте ким Рамазан айында Аллах Тааладан үмүт кылып, ыйман менен орозо кармай турган болсо, анда дейт ошол буга чейинки кылган
бүт эмнелерди, күнөөлөрдү мен өзүм эмне кылам дейт, кечирем дейт да. Yani Allah Teala geçiret deydi Peygamberimiz. Bu ошол Peygamberimizin hadisi. Man sama Ramadana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zambihi депчи. Ошол буга чейин ошол Рамазан айында кимден ким Аллах Тааладан үмүт кылып, ыйман менен ораза кармай турган болсо, буга чейинки күнөөлөрдүн баардыгын кечириле турган бир ыйык бир айда турабыз. Аны экинчи жагынан ошол Рамазан бизге эмнени үйрөтөт? Рамазан мындай экен да. Биз билебиз, даже киносу деле чыгып кетти окшойт. Юсуф пайгамбардын, Юсуф пайгамбардын киносу чыгып кеткен ошол. Рамазан ошол Юсуф пайгамбар менен 12 Юсуфтун өзү менен ошол 12 бир тууган сыяктуу дейт. Аны кээ бирөөлөр билесиздер да, кээ бирөөлөр ага зыян келтиребиз деп, эмеге куду катыштап, кээ бирөөлөр өлтүрөбүз деп эме кылып атпайбы? Ошолордун кемчиликтеринин баардыгын кийин эмне кылып атат? Юсуф алейхиссалам атасынын жанында жаап жашырып коюп атат. Айтып койсо болот эле, бирок андай кылган жок. Андай кылбайт, Аны карышкыр жеп кетти деп, ар кандай бир эмелерди айтышты өзүнүн атасына. Ошол сыяктуу эле биздин дагы 11 айда кылган кемчиликтерибизди ошол бир Рамазан айы, каталарыбызды бир Рамазан айы эмне кылат экен? Жаап жашырып кетет экен да. Анан мындан сырткары ошол эме пайгамбарыбыздын дагы бир хадиси бар. Ликулли шайин закатун ва закатул жасади ас-саум дейт да. Бардык нерсенин бир зекети бар. Ал эми орозонун зекети бул эмне? Бардык нерсенин зекети бар. Ал эми дененин зекети бул орозо дейт. Зекет деген сөз өзү негизи бир мааниси тазалануу, экинчи мааниси өнүгүүсү. Биз эмне тазаланабыз деп атабыз, руханий и материальный жактан дагычы. Жана айткандай эле, мисалы үчүн бир завод, фабрикалар деле 11 ай шакылдап иштеп туруп, 1 ай токтойт дагы, текшерип туруп, оңдоочу жерин оңдоп туруп, анан кайра эле ишке киришип башташат. Ошол сыяктуу биз деле 11 ай бир эле мисалы тойго барсаң, тамактын 10 түрүн жеп атпайсыңбы? Ооба. 10 түрүн жеп атасың. Андайдан жыл ичинде канчалаган эмелерди жейбиз да. Ошого бир жыл бою кылынган эмелердин баардыгынын жанагындай жеген ичкендерди ушул тазалай турган бир эме, бул медицина жагынан дагы, руханий жактан дагы бизге аябай пайдалуу. Да негизи орозочу. Соннакай. Биз орозонун акырында кадыр түн тособуз, Ошол кадыр түндү биз кантип тосушубуз керек? Кадыр түнүнүн негизги шарттары кандай? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Жакында кадыр түн да келет да, буюрса тособуз да. Ооба, жала. Кадыр түндүн өзгөчөлүгү, кадыр түн качан экенин биз билбейбиз да. Yani биз Рамазандын биринчи күнүнөн баштап эле негизи бүгүн кадыр түн болуп калышы мүмкүн деген бир эме менен жашай турган болсок, ошондо биз мындай бир ошол эмени кармап калышыбыз мүмкүн. Так 26-сынан 27-сине караган түн, бул кадыр түн экен. Башка убактарда мындай эме кылбай, ошол түн эле мен бир тахажжудка турайын, намаз окуйын, зикир кылайын деген жакшы. Бирок ал менен чектелип калбаш керек. Анткени биз билбейбиз качан кадыр түн экенинчи. Белгилүү бир аламаттары бар. Ал убакта жамгыр жаабайт, аба аябай сонун болуп турат, жумшак болуп турат. Мындай бир бейпил түн деп коебузбу деген кээ бир кемелер бар, аламаттары. Ал эми бул түнү эмне кылыш керек десе, албетте адам баласынын Аллах Таалага эң жакын болгон абалы бул саждада дейт да. Биз саждада турганда жаратуучубузга эң жакын болгон бир учур болот экен. Анан ошол демек көбүрөөк эмне кылышыбыз керек, намаз окушубуз керек экен. Андан сырткары, эгерде Куран окуганды билген адам болсо, Куран окуган жакшы. Анан дуа, албетте. Дуа мухул ибада дейт. Дуа бул ибадаттын мээси дейт да. Өзөгү дейт. Дуа болуш керек. Анткени ошол 1000 айдан дагы эмне деп атпайбы? Хойрун мин альфи шахр деп,
1000 айдан дагы кайырдуу, жакшыраак дал түнчү. Ошого анан албетте биз күндүзү ошол орозо кылабыз. Күндүзү убактыбызды орозо менен, кечки убактыбызды намаздар менен тирилте турган болсок пайдалуу өткөргөн болобуз деп ойлойм. Жакшы, агай сон. Кээде биз эме кылабыз да. Мисалы үчүн биз түндөрүбүздү тирилте албасак, башка бирөөнүн көңүлдөрүн тирилте албайт экенбиз да. Ошон үчүн түндөрүбүздү тирилтип турушубуз керек. Демек, бул кадыр түнгө өзгөчө даярданыш керек экен да. Ооба. Жакшы. Мындан да бир тактоо кылып кетейин. Ошондо биз кадыр түндүн качан экенин билбесек, анан 26-сынан 27-сиге өткөн түнү биз эмнени тособуз? Же ошого жанагы сиз айткан аламаттарга шайкеш келди деп туруп божомолдоп тособузбу? Жок, бул ошол пайгамбарыбыздын кээ бир хадистери бар, бул ошол 27-нчи түн болуп калышы мүмкүн, же болбосо так күндөрү болуп калышы мүмкүн деген кээ бир болжомолдор. Ошого ылайыктуу айткансыз. Буну жада калса ошол пайгамбарыбыз дагы айтып кеткен эмес. Эми мындай болгондо пайгамбарыбыз билет болчу. Аян келип, вахий келип туруп, андан кийин ошол эми сахабаларына айтайын деп чогултуп алып туруп айтайын деген учурда сыртта 2 адам урушуп кетет. Урушуп кетет дагы, анан пайгамбарыбыз аларды бөлүштүргөнү чыгат. Чыгып аларды бөлүштүрүп, эме кылып кайра кайтып келгенге чейин Аллах Таала унуттуруп койот кайрачы. Караңыз. Демек, жанагы пайгамбарыбыз айтса болот эле. 1000 айдан дагы кайырдуу бир түн тууралуу сөз кетип атканда, анын канчалык маанилүү экендигине карабастан, жанагы 2 адамдын ортосундагы чыр чатакты, андай бир экөөнү бөлүштүрүп коюу жанагы 1000 жылдан дагы кайырдуураак болгон түнгө караганда дагы эмне экен? Артыгыраак. Карасаңыз. Ошон үчүн унуттуруп койгон. Бул дагы бир бул деле бизге берилген бир хикмат, бир даанышмандык, бир неамат да. Анда биз ошол кадыр түндү божомол менен тосот экенбиз да. Ушу бүгүнкү күнгө чейин деле алымдар ушу божомол менен айтып тосуп болду. Түшүндүк. Көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуп кетиши үчүн тактоо киргиздик. Эми биз бир аз суроонун багытын өзгөртүп башка жакка барсак, мынандай да агай. Сүйүү деген эмне? Мисалда ата энеге болгон сүйүү бар, туулган жерге болгон сүйүү бар, жакшы көргөн адамыңа болгон сүйүү бар. Ошол негизи эле молдолордон ушундай суроону сураштан этияттанат да көпчүлүгүчү. Биринчиден адепке туура келбейт. Мен болгону мындай баарына жакшы бир түшүнүктүү болуп кетиш үчүн сурадым агай сизден. Эгер суроом одоно болбосо кечирим сурайм алдын ала. Жок, эми биз ошон үчүн бул эменин форматы подкаст эркин тема болгон үчүн. Рахмат агай. Сүйүү деген бул адамдын жүрөгүнө дейинчи, жүрөгүндө пайда болгон бир эң күчтүү, анан терең бир сезим десек болот да. Бул сыяктуу түшүнүктөрдү мындай биз келип туруп, мисалы үчүн арабтарды ала турган болсок, бул бийик сезимдин да бир сакчылары дейинчи, ошол коргоочулары, сакчылары, ар кандай аттарды мындай бир эмне кылышкан да, мындай бир беришкен десек болот, кайгарышкан десек болот. Бирок качан ошол арабтардын жүрөгүнө бир нерсе отурукташып калганда, мындай терең отурукташканда, аны аябай көп изилденишет. Ошон эмне үчүн Куран именно араб тилинде түшүрүлгөн? Анткени сөз байлыгы аябай кенен. Мисалы үчүн араб тилинде 12.603.000, жаңылыш айтпасам, сөз бар. Биз билген дүйнөнүн жарымы сүйлөгөн англис тилинде 600.000. 600.000, Көрдүңүзбү айырмасын, разницасын?
бир эле сөздүн мисалы үчүн 200 эмнеси болгон учурлар болду. Маанисичи, синоними. Ошого дагы анан сүйүүнүн дагы бир канча түрү бар да. Сүйүүнүн бир канча түрү бар. Биринчи түрү бул Аллах Таалага болгон сүйүү. Бул кандай десек, жалгыз гана Аллах Тааланын азабынан кутулуп, анын мээримине бөлөнүүгө багытталган түрү. Негизи 4 түрү бар да. Ал эми экинчи түрү болсо, бул Аллах Таала сүйгөн нерсени сүйүү. Бул сүйүү адамды мисалы үчүн динге жакындатышы мүмкүн. Ошондой бир сүйүүлөр. Анан эмен болсо, бул азыр эки түрүн айтып кетпедикпи? Ал эми үчүнчү түрү дейт, бул Аллах үчүн сүйүү. Кээде биз угуп калабыз, мен сени Аллах үчүн сүйөм дегенчи. Мен сени Аллах үчүн жакшы көрөм деген. Аллах үчүн жакшы көрөм деген бир эмелерди өтүп калабыз. Анан төртүнчүсү бул Аллах менен бирге сүйүү. Бул албетте аябай коркунучтуу, анткени бул сен уже шерик кошуп каласың. Ошол даражада жакшы көрүп каласың, сүйүүң пайда болуп калат деген маани экен да. Бул уже ширкке барып Ширкке барып. Бул аябай коркунучтуу. Эмесчи, даражасы бул эменин, ошо сүйүүнүн. Ошо жана сиз айткандай эле чындап эле кээ бул жааттан маек кыла беришпейт да. Эми Аллах Таала биздин ар бир органыбызга совершенство деп коет, орусчасы кемелдик дейбиз, толуктук, кемелдик берип койгон экен да. Мисалы үчүн көзүбүздүн кемелдиги бул эмне? Анын көрүүсү. Кулагыбыздын кемелдиги бул угуусу, анын угуусу. Ошондой эле жүрөгүбүздүн кемелдиги бул анын сүйүүсү экен да. Демек, сиз азыр сонун нерсе ачыктап кеттиңиз да. Демек, туура нерселерди сүйүшүбүз керек экен да. Баягы үчүнчү сүйүүнүн бөлүгүн айттыңыз го. Бул Аллах үчүн жакшы көрүү деп. Бул эмнелерге болушу мүмкүн? Эмне багыттарга болушу мүмкүн? Бул ошол мисалы үчүн достор бири-бирин Аллах үчүн сүйүшү мүмкүн. Курбулар бири-бирин Аллах үчүн сүйүшү мүмкүн. Чын жүрөктөн. Бул деген ошол бир жагынан берилүү кирип калат, бир жагынан жакындоо кирип калат. Негизи эле сүйүү деген сөздүн этимологиясын ала турган болсок да ошондой да. Бул түрки тилдерде ошол сев, сөө, сөй деген эмелерден сөздөрдөн келип чыккан бир эме да, бир термин. Анан ислам аалымдары бул сүйүүнүн 60га жакын даражасын жазып жүрүп коюшкан. Аалымдар, Аалымдар. Эме эмес. Мындай бир акын, ырчы, поэт эмес. Аалымдар. Опол тоодой динге кызмат кылган бир аалымдар ушундай бир эмне кылышкан. Бир канча ошол 60га жакын, 50ден ашуун, 60га жакын бир эмесин кылат. Ошончолук бир даражасын жазып койгон да. Ошого бул аябай терең тема. Анан адамдын негизи сүйүүнү 3 бөлүккө бөлүп карасак болот экен да. Бул деген ошол ар бир сүйүүдө ошол 3 нерсе болуш керек дейт да. Бул биринчиси урматтоо, көтөрүү. Мисалы үчүн сиз сүйгөн адамды сөзсүз түрдө урматташыңыз керек, аны мындай бир возвышать этип, көтөрүшүңүз керек экен да. Ал эми экинчиси болсо бул внимание, көңүл буруу. Көңүл буруу. Ал эми үчүнчү эмеси болсо, компоненти бул симпатия. Эгерде ушулардын бирөөсү болбосо, ал уже сүйүү эмес дейт. Ушу үчөө толукталыш керек экен. Үчөө толук болуш керек.
ошондой гана сүйүү болот. Жанагы алымдардын 60 даражасын иликтеген сүйүү тууралуу отдельно бир подкаст кылышыбыз керек экен дагы үчүн. Ал чындап эле терең тема даражалары бар. Биз сүйүү десе эле кыз жигиттин жетелеш басканын элестетет да, көп эле мындай эме болсо деле айталы. Ооба. Ошон бул көбүнчө ошондой эмне болуп калат. Бирок мисалы үчүн Аллах Таалага болгон сүйүү бар. Бул да болсо эң жогорку эмеси. Мисалы эң төмөн айта турган болсок, жөн эле бул жана бизде махаббат деген сөз бар. Аль-мухабба бул ошол хуб дегенден келип чыгат. Махаббат депчи. Бизде бул эң жөнөкөй эмеси. Андан кийин аляка деп коет, бул байланыш. Байланыш түзүү эмне кылып связь. Бул ошол сүйгөндүн жүрөгү жанагы сүйүктүүсүн эмне кылып калат, байланып калган үчүн аляка деп коет, байланыш депчи. Мисалы үчүн андан кийинки эмесин аля-хава деп коет. Мисалы үчүн айтат, силер дейт ошол өзүңөрдүн жакшы көргөн нерсеңерди эмне кылып калгансыңар, Аллах Тааланын ордуна коюп эмне кылып калгансыңар, ошончолук даражада эмне кылып калган депчи. Өтө бийиктетип берген экен да. Андан кийин ошол собуа, собаба деген эмнелер бар. Айтор ошентип туруп 50-60 даражасы жана түрлөрү. Түрлөрү деген даражасы бар. Этаптар. Ана достор, урматтуу достор, сиздерге Азат агайдан сонун лайфхак болду. Сүйүү тууралуу кенен ачып түшүндүрүп берди. Эми кайра өзүбүздүн диний маселебизге кайта турган болсок, агай, эркиндик менен диндин айырмачылыгы эмнеде? Мисалы, көп айтат, динде эркиндик бар деп айтат, же болбосо динди бекем кармансаң эркиндиктен тыйылып каласың деп айткандар бар. Ошол эмне айтсаңыз? Негизи эле эркиндик дегенде биз эмнени түшүнөбүз да? Биз билген кээ бирке чындыктар белгилүү бир убакыттан кийин ал чындык болбой калышы мүмкүн экен. Мисалы, эркиндик дегенде демократия деле алсак болот да. Мисалы үчүн Европада белгилүү бир убакыттары аялдардын эмнеси укугу аябай тебеленген бир учур болгон. Ал убакта ошол нерсе демократия болчу. Яны ошол нерсени эмне кылышчу? Туура деп билчү. Эркиндик деп билчү экен да. Кийин анан эмне болду? Тең укуктуулук болду. Анда деле эмне кылышты? Демек ушул турбайбы? Эркиндик деп калды. Көрдүңүзбү? Демек дин менен эркиндик, мисалы үчүн Аллах Таала адам баласын жаратканда ага эмне кылды? Эрк берди да. Эркиндик деген ошол эрктен келип чыгат да. Сен ошол эркиңи колдоно аласың дегендей. Анан ошол эркиңи колдоно аласың, ошол эркиңи колдоно алып атканыңда же болбосо өзүңүн укуктарыңы ээн эркин эмне кылганда, укуктарың корголуп атканда, же болбосо өзүңүн ошол жанагы милдеттериңди аткарып атканда сага эч ким жолтоо болбой тургандай болсо ошол эркиндик. Эрк деген ошол өзүң жанагы каалаган нерсеңи кылышың керек. Бирок ошол эле учурда сенин эмең эркиндигиң кайсыл жерге чейин башка адамдын эмнеси укуктарына чейин да, акысына чейин. Андан өтпөшүң керек. Андан өттүң, уже сенин эркиндигиң эмне кылат? Уже бузулат. Ошого анан дин болсо эмне кылып койгон? Мисалы үчүн дин болгон үчүн биз 14 кылым алдын биз үчүн эмне баалуулук болсо, эмне эркиндик болгон болсо, эмнени биз туура деп билген болсок, азырга чейин эле ошол нерсени туура деп билебиз. Адамдын өзүнүн акылына коюп кое турган болсок, анда эмне? Анда бул нерсе ошентип өзгөрө берет экен да. Сен билген, туура деп билген нерсең белгилүү бир убакыттан кийин туура эмес болуп калат. Ошого дин эч качан адамды эркиндигин тоспойт. Кайра ошол эмесине
эркин болуусуна анткени көп эмелерде, мисалы үчүн ибадаттарда шарттары бар. Бардык эле ибадаттын шарттары бар. Алардын бирөөсү мисалы үчүн эмне хур деп келет да. Хур деген бул эркин болушуң керек. Анын жанында балагатка жеткен болушуң керек, анын жанында мусулман болушуң керек. Ошондо гана сенин жана ибадатың эмне кылат? Кабыл болот. Мындай дурус болот дегендейчи. Демек, эркиндик бул биздин диндик арманыбыздын бир эмнеси, бир шарты десек болот да. Yani экөө бири-бирине карама-каршы келбейт. Демек, динде эркиндик толук бар деп билсек болот экен да. Албетте, эркинсиң. Анткени Кур'ан Керимде ачык эле айтылган аят бар. Ла икроха фид дин дейт да. Yani динде эч кандай бир мажбурлоо жок дейт. Өзүң демек. Ыктыярың деген нерсе экен да. Жакшы агай, сонун эми да бир суроого келсек, 2024-жылы Америкада, Турцияда террорчу деп тыюу салынган Фетхулла Гүлен деген киши каза болду. Аны алым деп айтабызбы, ошол анан Кыргызстанда дагы Гүленжилер деген сөздөр бар. Негизи эле Фетхулла Гүлен ким? Анан Гүленжилер деген эмне агай? Дин алымы, ойчул, философ, 21-кылым, 20-21 кылымда жашаган, жана сөзүңүз айтып кеткендей, кече жакында эле каза болгон бир дин алымы. Албетте биз дин алымы дегенде, дин алымдарынын башына ар кандай сыноолор келиши керек. Болбосо ал дин алым эмес дегендейчи. Ошол эле учурда Абу Ханифанын, Имам Шафиинин, Ахмад бин Хамбалдын, ошол эле Имам Бухарилердин биздин тараптан чыккан баардыгынын башына ошондой бир чоң бир сыноолор. Сиз менен биздин башыбызга келген сыноонун аябай бир канча эсе көп келет да. Анан ошол сыяктуу ал киши тууралуу бир аз айта кете турган болсок, албетте чоңга чыга деле убагында суралган, бул Абшукур устазга деле суралган. Алардын айткандай эле мен деле айтам, биринчиден мен ал киши тууралуу бир нерсе дегенден аябай алысмын, анткени мен киммин анын жанында дегендейчи. Улуу бир инсандар. Ал зат 1941-жылы Туркиянын Эрзурум деген жеринде төрөлүп, 4-5 жашынан баштап ошол дин жаатына кирип, дин мындай бир эме кылып баштаган, кызыгыпчы динге. Анан 10 жашында бул зат Куранды толук жаттайт. Бирок анын ошол динге келип калышынын түзмө-түз анын апасынын салымы аябай болду одой да. Ошол өзүнүн күчүн, акчасын, энергиясын, бүт бардыгын ошол заттын илим алышына эме кылган. Атасы имам болгон. Ал жакта ошол дин иштери боюнча ошондой бир эме бар, комитет сыяктуу, министерство сыяктуучу. Анан алар имамдарды эме кылат, жанагындай бул жака жөнөтөт. Жана бизде аскерлер сыяктуу эле ротация болот. Анан ошентип атасы мечитте имам болгон. Өзү ошол кичинекей кезинен эме кылып туруп, 14-15 жаштарында болуш керек, эгер жалган айтпасам. Анда бир мечиттерде вааз берип баштайт. Сабактарын өтүп. Болгондо дагы ошол сахабалардын өмүр баяны, пайгамбарыбыздын өмүр баяндарын көрүп тургандай. Бир дагы китеп койбостон көрүп тургандай бир эме кылып аябай илимдүү болгон. Зейин ачылган экен да. Зейин ачылган. Атасы бир учурда айткан экен. Сен дейт ошол хотя бы китеп коюп койчу мындай. Алдыңга, элдин назары жаман да. Ошого негизи ошол бул араб тилин, Куранды, тафсирди, хадисти, усулу фикхты,
балаганы, мына бир фундаментальный эмелер, илимдер. Буларчы. Ошолордун баардыгын өздөштүргөн бир ал. Где-то бир 70 китеби болуш керек. Анан бирок ал жөнүндө жазылган где-то 100дөн ашуун китептер бар. Анан ислам ааламында деле мисалы үчүн мен ал кишинин биринчи каяктан эме кылып калгам. Бизде ошол Египетте Аль-Азхар университетинин астында Аль-Азхар мечити бар. Анан ошол жерде Фатх Хижази деген биздин устазыбыз ал жакта сабак берген. Ошол мечитте ал жакта ошондой ар бир мечиттерде ошондой бир сабактар болуп турат. Университеттин сабагынан сырткары мечиттердин астында да сабак өтөсүң да. Ошол адамдын сира боюнча, пайгамбарыбыздын өмүрү баяны боюнча чексиз нур азыр бизде Кыргызстанда чуагачы эме кылбадыбы, сабак кылды. Ошону 7 жыл сабак берген ал. Ошол эменин жанагы чексиз нур сирадан Мухаммад Фетхуллах Гүлөндүн эмеси боюнча жазган китебинин негизинде аны шархтап, ачыктап 7 жыл сабак берет. Анан Айдор ал зат тууралуу ошол жакта биринчи кылганбыз. Таанышкансыз, Таанышып. Анан могу Кыргызстанда гүленжелер деп калат да, бул эмне болгон, неден келип чыккан? Негизи ал гүленжелер дейт. Негизи эле эч бир жамаат кандай бир жуу кошконубуз болбойт да. Ошо даватчы деп, билем дагы салафчы, билем дагы бир нерсечи, чачуу дегендерди мүмкүн болушунча эме кылбаган жакшы. Анан эми мындай да азыр мисалы үчүн бизде Капыр агай бар. Капыр агайдын өзүнүн көз карашы бар. Усулу бар, методикасы бар. Анан ошону ал элдерге сунат. Менин оюм боюнча, эгерде биз ушундай кете турган болсок, буюрса кыргыз элибиз, Кыргызстандын сабатсыздыгын жоюп, бир билим берүүнү көтөрөбүз деген бир эме. Ошол сыяктуу эле ал адамдын дагы көз караштары, заманбап көз караштары бар. Бул ошол эски усул менен жаңы усулду бириктирип туруп, бирок бул азыркы убакыттагы жихад бул калем менен болуш керек. Жихад дегенден максат бул ачылуу, фатх. Ачылуу бул калем менен. Мусулмандар билимдүү болушу керек деген бир идеясын алып туруп, жана мисалы үчүн Капыр агайдын ошондой бир айтканын алып туруп, мисалы үчүн бул жакта сиздер деле эме кылып атпайсыздарбы? Ошону мүмкүн болушунча жайылтып эме кылган. Бирок сизге Капыр агай саат сайын Адахан мырза сиз мондой кылыңыз, анан тигиндей кылыңыз, мындай кылыңыз, тиги эмне болду дебейт да. Анткени бул бир эле Россия эми Москва. Россиянын билем 30 шаарында болушу мүмкүн. Ал адам жетишпейт. Европа, Америкада болушу мүмкүн. Анын идеясын эме кылгандарчы. Жайылтабыз дегендей, мында как вдохновитель катары ооба өзүнүн бир эмелерин, сунуштарын айтып койгон. Бирок аны ошол колдонуп, мындай бир ошол усул менен элге жерге кызмат кылган адамдарды эмне дейт, гүленчи деп эме кылышты. Бул деле жана сиз айткандай 2016-дан кийин болду окшойт. Ошондон кийин пайда болду да. Жакшы, аябай сонун ачыктап бердиңиз. Көпчүлүгү ошол түшүнүүгө жетпей эле ар нерсени сүйлөйт. Биз бир нерсени адис деген нерсе билип алышыбыз керек. Ал бир эме эмес, диний бир жамаат же болбосо эме секта эмес. Ол Ханафи мазхабын, Матруди акыйдасын карманган болгону. Мисалы үчүн сиз азыр мисалы үчүн сиз бул жерге эмне менен келдиңиз? Мен метро менен келдим. Метро менен келдиңиз. Мисалы үчүн мен машина менен келдим. Бул жакта кээ бирөөлөр такси менен келиши мүмкүн. Баарыбыздын максатыбыз ушул жерге келип токтолуу. Бирок сиз өзүңүзгө ыңгайлуу болгон, өзүңүз туура деп билген, бул деген башкалыктар эмес. Башкалар деле жетип алат бул жергечи. Болгон өзүнүн шартына жараша эмелерди колдонуп келишет. Куралды колдонуп келет. Ошол сыяктуу эле ал кишинин жана айтып кеткендей эле ал киши кече жакында каза болду. 41-жылкы болгондо бир топко чыгып калган. Үйлөнгөн эмес.
Бала чакалары жок. Эми 2006-жылда 16-жылда алганда деле канча 80 канчага чыгып кетсе дейли. Эми элестетиңиз, сиз 80 жашта, 80 канчага балаңыз жок, эме жок, ооруйсуз, аба менен дагы бара албайсыз. Мисалы үчүн ал киши Америкада акыркы жылдары 2097-ден баштап эле ошол жакта болуш керек. 2000ден ким билбейм. Кайра өзүнүн өлкөсүнө, утулган жерине же самолет менен дагы, же кеме менен, же жөн эме менен дагы, машина менен дагы бара албаган бир адам кантип бир төңкөрүш жасасын деген бир. Любой эле жок айтат го. Эмени жанагы мороженое да, балмуздакты кийимине тийгизбей жей турганчалык акыл болсо деле жетиштүү да. Анан көптөр мындай акылдуу, илимдүү болуштун кереги жок. Ошого биз ким болбосун. Бул Мухаммад Ильяс Кандахлявый болушу мүмкүн. Бул ошол Фетхуллах Гүлен болушу мүмкүн. Же болбосо Чубак ажы болушу мүмкүн. Мухаммад Юсуф болушу мүмкүн. Алымбы? Алардын тууралуу жаман айтпашыбыз керек. Тем более эгерде биз билбесек. Ал тууралуу адис болбосо, Адис болбосо. Тем более ал адам тууралуу, ал адам жана айткандай эле 70-тен ашуун өзүнүн китеби, дүйнөнүн 20-30 тилине которулган китептер, ал тууралуу жазылган жүздөгөн, 110 китеп бар. Ал бир эле тилде. Андан бир канча тилде жазылган. Эми ал жазып аткан адамдар дагы мындай бир эмес да, акылсыз эмес дегендей. Ошого Ханафи мазхабы Матруди акыйдасын эмне кылган, заманбап ойлонгон бир аалым тууралуу сөз кылдык. Сизди мисалда ошол бүгүнкү күндө 4 билимди 4 мамлекеттен, тем более 4 жактан билим алып жатыпсыз. Аларга кантип жетишип жатасыз? Бул жакта Надежданын өзүнүн ишмердүүлүгү бар. Бир жумада мисалы 500 адам кирип чыкканда деле сөзсүз бир 50 суроо сизге жаралса керек ал жерден. Андан сырткары бул жактагы иш-чаралары бар агартуу. Ушулардын баарына сизди мындай умтултуп турган нерсе эмне кай? Эли жерге кызмат, динибизге кызмат кылуу. Өзөнгө булак куя албай, өзгөргөн күндү тыя албай, калтырбай артка бир нерсе кантип мүнөлүм уя албай деген бир акындын ыры бар. Ошол сыяктуу аркага бир нерсе калтырып кетишибиз керек болот. Бул Надежда биздин менин жеке тармагым, бир эле тармагы. Мындан сырткары өзүңүз билесиз, Саракси окуу борбору бар. Инсаният, человечность кайрымдуулук фонд бар. Андан сырткары талкуу окурмандар клубун ачтык. Ачтык дегенде кыйла болуп калды. Ал деле бир 10дон ашуун долбоор менен иштейт. Андан сырткары бул ошол Ниса деп мусулман айымдардын коому. Бул жакта волонтерлордун кыймылы бар, өзүңүз билесиз. Москва боюнча бүт кызмат кылып эме кылып кетебиз. Ошо Кемеңгер проектиси бар. Дегендей, булардын баардыгын ачуу максат ошол бир эле. Эли жерибизге кызмат кылуу, динибизге кызмат кылуу, анан артта бир нерсе калтырып кетүү. Аллах Тааланын ыраазычылыгына жетүү. Эң чоң максат ошол. Артта бир нерсе калтырып, Аллах Тааланын ыраазычылыгына жетүү. Бейиш үчүн же болбосо тозогучтон куткарылыш үчүн эмес. Жакшы агай. Биз могул элдерде, жалпы элдерде Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө биз жакшы эле диний сабаттуулук алып баштадык, же болбосо диний сабаттуулук кире баштады бизге. Ушул маданият бизге жетип атат. Бирок биз элдин диний агартуусун кантип динге сугарабыз? Адам 5 нерсесин бирдей алып кетиш керек да. Биринчи эле жааты бул руханий тараптан өнүгүш керек. Экинчиси бул финанс жактан өнүгүш керек. Үчүнчү социалдык жактан өнүгүш керек. 4 физикалык жактан өнүгүш керек. 5 интеллектуалдык жактан өнүгүш керек да. Бирөөсү калып кетсе, адам жүрөгү сыгыла берет. Мисалы үчүн 4 жакшы дагы, бирок дин жаатында бир нерсе жетпей атса,
потребность бар, бирок анын камсыздай албай атса, анда дагы бир нерсе жетпей калгандай эле кыжаат болуп эле жүрө берет. Ошондой эле дин жакшы, бирок финанс жагында проблема болуп аткан болсо, анда дагы ошондой. Ошо биз бардык жаатты бирдей алып кеткенге аракет кылабыз. Кел, кааласаң сен пробел дин жаатындабы? Надеждага кел. Кел, сеники социалдык жакпы? Өзүң эле ойлоп, же болбосо бир элди ойлоп, жана башка анда бир кайрымдуулук бир нерсе кылайын деген бир эмелериң бар. Анда инсаниятка кел. Кел. А жок, сен да бир агартуу интеллектуалдык жактан, же болбосо ошол жаатта бир нерсе калтырып кетейин деп атасыңбы? Анда кел. Бул эмеде Сараксиге кел. Билим берүү жаатында. Ал эми интеллектуалдык жактан өзүң өнүгүп, китеп окуп, эме кылам деп атасың, анда кел, талкууга кел. Окурмандар. А сен финанс жактан проблемаң барбы? Же болбосо бир ишкерсиң, бир иш баштадың. Аны кантип алып кетишти билбей атасың. Анда кел, Кемеңгер клубка кел. Дегендейчи. Ошо бардык жаатта. Сиз ушул 5 тарапты көздөйт экенсиз да? Демек биз ушундай жааттан адамга агартуу киргизе алабыз. Агартуу дегенде билим берүү бул мындай да, бир улутту жок кылыш үчүн 3 нерсе керек. Эмнелер? Биринчиси, ал улуттун билим берүү системасын жок кыл, алсыздат. Экинчиси, ал улуттун аялдарын буз. Үчүнчүсү, ал улуттун аттуу баштуу адамдардын ортосуна фитна сал. Үчөөнү кылдың болду. Үчөөнү кылсаң, дин дагы, тил дагы эмне кылат? Жоголот. А дин менен тил жоголсо, границаң ачпай дейт. Сен коргой турган эч нерсе калбайт. Эч нерсе калбаптыр. Ошо мүмкүн болушунча ушундай жааттарда эл жерибизге кызмат кылганга аракет кылдык. Сен бөтөн жерде жүрсөк дагычы. Сонун агай, мен келген ар бир конуктан ушул нерсени сурайм да. Неге бул нерсени сурайм? Мен максатын сурайм агай. Неге? Анткени бүгүн жаштар көбү максатсыз болуп калды да. Бул менин көз карашым да. Негизи эле максат койбогон жаман нерсе. Анан максаты жок болсо дагы адам менимче умтулбайт да алдыначы. Бул менин түшүнүгүм агай. Ошондуктан сиздин алдыдагы чоң максатыңыз. Бизди ошол эртең менен тургузуп, алдыга жүргүзүп аткан, умтултуп аткан долбоорлор бар. Ал долбоорлор ошол биздин максатка жеткире турган. Жана айтып кеткен 5 нерсенин ар биринин өзүнүн максаттары бар. Жеке өзүм ала турган болсом, мисалы, мен ошол дин жаатында докторлук жактуу. Сонун. Анан бул жакта ошол буйруса университет ачуу, ага чейин мектеп, ага чейин садик. Анын жанында ошол бул жактагы кыргыз эле эмес, жалпы эле мигранттардын көйгөйүн ошол аалымдар кеңеши бар бул жакта. Ошол жакка жеткирүү. Ошол жакта ошол мигранттардын үнүнү бул жактагы аалымдарга жеткирүү, Аалымдар кеңеши бар бул жактачы. Ошол жакта мүчө болуп, ошол жакта алардын эмесине жараша фатваларды чыгаруу. Анткени татарын, же болбосо бир Дагестандык бир эме, же бир башкир кыргыздарды кыргыз жакшы билбейт. Ойлобойт. Анан кызыктай эле бир фатвалар чыгарып салып беришет. Ошого ошондой бир эме. Албетте жана айткандай эле, ошо талкуу окурмандардын клубунун өзүнүн бир максаты бар. Бул Кыргызстандагы Кыргызстандын болгондо дагы улуң бурчундагы адамдар жетпей калган айылдагы мектептердин мектептик предметтик китептерин сатып алып берүү. Ошону камсыздоо. Кыргызстандагы мектептин китепканаларын мектептик предметтер менен камсыздаганда ал эме максат орундалат. Ушундай максаттар бар экен да. Анан экинчи эмеси биз эртең жакында ошол эл аралык
китеп окуу конкурсу болот. Бул икра депчи. Бул ушу биз Надежда менен Москва университетинин ортосунда болгон бир чоң бир долбоор. Бул эл аралык деп баса белгилеп кеттим. Анткени Россияда эмес, дүйнөнүн кайсыл жеринде болбосун катышса болот. Эки этаптан өтөт. Биринчиси онлайн, экинчиси офлайн. Онлайнда өзүнүн телефон, интернетке кирген телефон болсо эле жетиштүү. Бул жаатта дагы биз сайт, анан приложение эме кылганбыз. Saraxi Чекитсу, приложение Ilim. Ilim деле. Анан экинчи этабы офлайн 51ден 50ге чейин орунга ээлешкен 50-100 адам финалга чыгат да. Ал финал Москвада, Казанда, Уфада, Бишкекте, Алматыда өтөт. Анан биринчи орундарга, мисалы үчүн ажылык, экинчиге дагы ажылык, 3 умра, 4 дагы умра, 5 жанагындай гаджет ошондой болуп туруп эмелер, кызыктыруучу эмелер дагы бар да. Электер бар Эми анын мисалы үчүн өзүнүн максаты бар. Мүмкүн болушунча көбүрөөк адамга жетип, көбүрөөк адамды китеп окууга үндөө. Китеп окуу маданиятын жайылтуу. Ошого эмелер көп. Максаттарыңыз көп демек. Сонун агай, эртеңги кечинде жатып атканда эртеңки ойгонгонго максатың жок болсо, анда ойгонбой эле кой дейт экен да. Ошол азыр баардыгыбыздын көбүбүз Москвада иштеп жүргөн мигранттардын көбүнүн максаты бул жактан үй алуу. Бизде ушул подкастты каржылап элдин алдына сунуштап аткан спонсорубуз бар. Ал Асман кыймылсыз мүлк жеке компаниясы. Урматтуу достор, эгер сиздер кыялыңыздарга жетип Москвадан үй алууну кааласаңыздар, Асман компаниясы кайрылсаңыздар болот, төмөнкү номерлерге. Анан келип бизге сонун маек куруп, жакшы ачылыштар жасап бергениңиз үчүн агай сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Илимиңиз мол болсун, берекелүү болсун, Кыргызга, кыргыз элине ат көтөргүс эмгектер жасап жүрө бериңиз. Орозоңуз кабыл болсун. Сизге чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Атай чакырып, жакта конок кылып, биздин сөздөрдү угуп, анан ошол эли жерибизге сиздер деле эмне кылалы, кызмат кылалы деп жүрөсүздөр. Ошол кээ бир кемелерди, көйгөйлөрдү, анын чечүү жолдорун жеткирүү максатында. Ошол сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Рахмат агай. Андан кийин дагы чоң проекттердин үстүндө чоң иштерди кылып, Аллах Тааланын ыраазычылыгы. Амин, айтканыңыз келсин. Таба турган, Аллах Тааланын ыраазычылыгын таба турган бир иштерди кылып жүрө бериңиздер. Чоң рахмат агай. Сиздерге. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, Сайбан подкаст каналына катталабыз. Бизден дагы кызыктуу маектерди күтүңүздөр. Биз сиздер менен биргебиз. Ассаламу алейкум.